азыркы учурда 1 тонна 200 литр бачу тайгазанда сүмөлөк бышырылып жатат. Бул сүмөлөк бышкандан кийин карлар үйүнө жана балдарга таркатылат. Бүгүн майрам күн ачып, жер ултунуп чер жазып, Норуз майрам шанында кыз жигиттер ырдашып, айлананды аласта. Бүгүн 70 апа сүмөлөктү кайнатып атышат. 70 килограмм сүмөлөк өндүрүлдү, казанга 70 таш салынды да. Бул дагы жакшы ырым жөрөлгө экен. Молчулук болсун, берекелүү болсун, табигый кырсыктардан алыс бололу, элибиз дайыма ушул ырыскылаш болсун, ырыскысы мол болсун. Жер жарылып, чөп чыксын, жерин арылып, сут чыксын деп коет. Ошо сыяктуу биздин мына биримдик сүмөлөгүбүз өтө жогорку деңгээлде болуп атат. Мына жаш келгенде эл журттун, бала чакасын, небере чөбөрөсүнүн бардыгынын амандыгын, бакубат турмушту, тынчтыкты каалаган бул символ. Бактылуу жашарсың кийинде, ошонун баарын тилек кылып эле айтып, улам аралаштырып атабыз ушинтип. Ата бабаларыбыз ушинтип майрамдап келишкен. Биздин кыргыздын эң эле жер багы жыл тогошу, жаңы жылыбыз ушул да. Ынтымак сүмөлөгү деген сүмөлөктү кайнатып атабыз. Эмне үчүн ынтымак деп атат? Сүмөлөк бул ынтымак азыгы. Дайыма элди биримдикке, ынтымакка чакырып келген. Бул улуу тилектин асты. Норуз майрамы, андан кийин ырык Рамазан айы болуп атат. Мына ушул эки райымдуулук деп коет го, кайрымдуулукту көрсөткөн эң чоң ушул эки айда эки майрамды биз утурлап ынтымак сүмөлөгүн кайнатып атабыз. Бирок чынын айтсам, 10 мүнөттөй сүмөлөк аралаштырып туруп, колум талып кетти. Ошондой эле ыштан көзүм ачышып, жөтөлүп аттым. Айтор 12 саат бою тынымсыз аралаштырып, көздүн карегиндей тегеренип карап бышырган республикабыздын булуң бурчунан келген апаларыбызга ыраазычылык. Сиздердин каалооңуздар сөзсүз кабыл болсун. Айсулуу Асанбекова, Дания Романтур уулу, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.